Assalamu alaikum туғандар. Эфирди бөлүшүп кетебиз. Бүгүн туруп мен көрүп таң калдым. Ошол баягы Көкташ, Баткен областынын Көкташ деген Аксай жеринде ошол чыр чатак чыккан жерде мен убагында ошол 2002-жылдары служба алгам. Анан ошол Көкташты МВДнын заставасын алып койду дегени өтө катуу тийди магачы. Себеби ал жерде эми войсковой часть МВДнын войсковой часть, анан ошону алдырып болсо уят дегеним. Анан туугандар, бул маселе боюнча, чек ара маселеси боюнча туугандар, бизде жоопкерчиликтүү, акылы жайында мындай тажрыйбасы мол адамдар чечсе чек ара маселеси ушундай нерселерге туш болбойт элек да. Мына мисалы ошол чыккан чыр чатак эмнеден чыкты? Мен сиздерге башынан айтып кетейин бул нерсе. Бул чатактын чыгышы бир ай 2 ай мурун эле башталган туугандар. Ошол биздин УКМКнын төрагасы Ташиев деген киши тил жулгуч. Душанбе менен сүйлөшпөй туруп ошол Варух анклавын жер алмашабыз деп койгондугунан Душанбени жини келип калган. Өзүңүздөр билесиздер, ошондо баягы экс министр Инас Таранжал жазып чыккан Тажикстандынча. Анан 1-2 маалыматтар айткан, койгула деп. Ошол жерге керек болсо Душанбенин Тажикстандын президенти Рахмоналы ошол жерге келген. Ошол жерге анклавга келип кетти. Анан кечеги 2 бала, Лейлектеги 2 бала Тажикстандын чек ара кызматкерлери уруп токмоктоп алып чыгып кеттилер. Бул да ошонун себебинен туугандар. Бул жөн болгон жери жок туугандар. Себеби булар же даярданган, же бир нерсе болгон да туугандар. Эми Варух боюнча айтып кетейин, ошол анклав боюнча айтып кетейин туугандар. Ал чек ара маселеси боюнча туугандар, ал чечиш оңой эле ал нерсени. Мына убагында бизде Өзбекстан мамлекетинде биздин Барак деген анклавыбыз болгон, Андижандын ичинде, областынын ичинде. Ошолор өзбектер кантип чечкен билесиздерби? Өзбекстандын республикасы мындаган кирип чыккан адамдарды, кыргыздарды ошол анклавга жарандар, биздин жарандар кирип чыккан кислороддор катты жаап койгон, өтө катуу күчтүү текшерүү болгон. Ошентип анан биз макул болгонбуз. Ошол жерди Кара суу территориясынан бизге жер берилген. Анан ошол жерге ошол кыргыз анклавы бар эле, Барак деген. Ошол жердеги жергиликтүү адамдарды ошол жерге апарып көчүрүп келген. Биз деле ошол Варухту границаны катуу жаап туруп, торду тартып туруп, ошол Варух деген кичине эле мына Кыргызстандын ичинде туугандар. Мен сиздерге түшүндүрүп кетейинчи. Мындай да, Кыргызстан болсо, ошонун ичинде, ички границасында анклав болот туугандар. Аны чечиш оңой эле. Ал жерде кыйналып отуруп. Бир эле нерсе туугандар. Ошол жерге контрабандадан токтотуш керек. Бензин, солярка, майда чүйдөлөр тогсотсок туугандар, ошондой нерселерди. Анклав, ошол Варух анклавы тез деле тынчык, өздөрү келет. Ошол Тажикстандын президенти өзү келет сүйлөшкөнгөчү. А бизде андай саясий эрк жок да туугандар. Мына көрүп атабыз, деңгээлик күчтөр только ошо УКМКнын төрагасы бирөөсү тил жугуч болсо, бирөөсү кумаркана ачабыз деп жүрөт. Анан кумаркана ачабыз деп кайта оюнан кайтып жүрөт. Ошондо деңгээлдеги адамдар болсо кантип чечебиз? Бизге бир гана нерсе туугандар. Акылдуу, эси жайында, адекваттуу адамдар болсо, чек ара маселесин чече турган. Ошондор гана чечилет. Ага чейин чечилбейт. Ошол эле азыр Баткен өкүлү ким? Суаналиев. Ол деле чече болот. Ол деле баягындай акчага сатылган генерал. Генералды акчага сатылган генералдар. Бизде чыныгы генералдар аз, чыныгы генералдар бизде аз. Чечем деген адам эрк болуш керек туугандар. Мына эрктүү, күчтүү адамдар болсо, ошол маселени Варухту чечип койсо болот. Ушуга окшогон чыр чатак чыкпайт болчу. Азыр бизде канча деген адам жаракат алыптыр. Тажик жактан да жаракат алышыптыр туугандар. Мына эми кичине акылдуураак бололук да туугандар. Чек ара маселесин болгондо кичине 100% чечилди дегени бул туура эмес туугандар. 100% эч ким чече албайт. Себеби 100% чечиш үчүн 30 жылдан бери чечилбегенде 2-3 айда кантип 100% чечип койсун? Мен таң калам ошо адамдаргачы. Бул Көкташ маселе, ошо Аксай менен Көкташ чек ара маселесин чечиш керек. Ошол жерлерде границаны тактап туруп, ичинде анклав таксап туруп, зымдан тартып коюш керек туугандар. Анан баягы головной убор деп атпайбы, ону Марипов 2-3 ай мурун айтып чыкпады беле туугандар. Ошону биз алдырып коюппуз деп. Ал эсибизден кетелек да туурабы? Ошондой ошол тажиктерге алды, олар ошол головной убор үчүн, суу үчүн
ошондой болуп атат туугандар. Мына суу үчүн, суунун башы үчүн ошондой болуп атат. Себеби биздин премьер-министр айтып койду. Төрткүлдөгү головнойду биз алдырганбыз деп өзү ошентип айтып атат. Ошонун чыр маселеси эми чыгып атат. Мына айтканда үзүрүн эми көрүп атабыз туугандар. Мына үзүрүн көрдүк. Мына канча деген адамдар жаракат алып, бизге окшогон сыртта жүргөн жарандар кыжалат болуп, мына өтө катуу кыжалат болуп атабыз. Бүгүн Кудай кааласа мына Баткен эли менен жолуксак, Кудай кааласа ошол боюнча чечсек, кандай жардам керек, материальный жактанбы, жок дегенде ар бир жаран, ушу сыртта жүргөн жарандарыбыз кайдыгер карабай, ушу Баткен элине колуңардан келишинче 100 сомбу, 200 сомбу, 500 сомбу, 1000 рубльбу жардамыңар болсо, бүгүн кеч чогулуш болот экен. Ошол жерде карточканы биз сиздерге жөнөтөбүз. Ошо которуп Баткен элине жардам берели. Ошо Көкташ айылы, Аксай айылын жерген тургундарына, туугандар, кайдыгер карабайлы. Эми бул деңгээлдеги адамдар эми көрдүк, мына эл өзү чечип коет экен. Мына эл акырына келип өзү чечти. Эми булар ошо бийлигин сактайм деп жүрөт. Эми булардын бийлиги деле баягы аброю кетти. Президент деген статусун деле аброюн кетирди. Бир карасаң клон болуп аткан, бир карасаң да тилин жуулуп аткан. Сөз жок буларгачы. Азыр бизге тынччылык керек. Баткен элинде, ошол жергесинде Көкташ, Аксай айылдарында тынччылык керек биринчиден. Ошон үчүн туугандар, мен кайрылып кетет элем. Анан бүгүн интернет булактарында айтып атат, Ташиев Германияда лечение кылып жүрөт. Туугандар, калп бул. Калганда калп. Ташиев Венецияда баласы бар. Ошонун тууган күнүнө кетти. Мына ачык эле айтайынчы менчи. Ошон үчүн ишенбегиле, булар жалган маалыматтарды бере берет. Ол регион, ЛТР, КТР буларга ишенбеңиздер. Мына чыныгы маалымат мен сиздерге берейин. Ташиев баласынын тууган күнүнө, кичинекей баласы бар эле, ошонун тууган күнүнө кетип кайтканлыгы чын. Анан кийин каякта Германияда лечениядан кайт деген, о караңдай калп туугандар. Биз Баткен эли менен биргебиз, Көкташ эли биз сиздер мененбиз. Кудай кааласа колубуздан келишинче материалдык жактан жардам беребиз. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмин Маликович.